Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирет. 2025 жылдын 1 январынан тартып, Кыргыз Республикасында өндүрүүчүлөрдүн кеңейтилген жоопкерчилиги системасынын алкагында утилизациялык төлөмдү төлөө милдети күчүнө кирген. ÖКЖ бул мамлекет тарабынан киргизилген механизм болуп, анын максаты товарлардын жана таңгактоочу материалдардын өндүрүүчүлөрү менен импорттоочулары өз продукциялары колдонулгандан кийин алардын кайра иштетилиши үчүн жоопкерчилик алуусун камсыз кылуу. 2024 жылдын 19 июнундагы номер 322 токтому менен ÖКЖ системасына кирген 24 топтогу товарлардын тизмеси бекитилген. Бул тизмеге аккумуляторлар, автошиналар, майлоочу майлар, пластик, картон жана аралаш материалдардан жасалган таңгактар, ошондой эле тиричилик техникалары жана башка товарлар кирет. Эгерде сиздин компанияңыз ушундай товарларды өндүрсө же импорттаса, анда сиз ÖКЖ төлөөчүсү болуп эсептелесиз. Импорттоочулар товарлар Кыргызстан аймагына киргизилгенден тартып, 15 күндүн ичинде утилизациялык төлөмдү төлөөгө милдеттүү. Өндүрүүчүлөр ар бир квартал үчүн кийинки кварталдын 15 күнүнө чейин төлөшү керек. ÖКЖ системасын ишке ашыруу боюнча жооптуу орган Эко-оператор мамлекеттик ишканасы. Утилизациялык төлөмдөн түшкөн бардык каражаттар мамлекеттин бюджети аркылуу кайра иштетүү инфраструктурасын өнүктүрүүгө, экологиялык таза технологияларды киргизүүгө жумшалат. ÖКЖ системасын киргизүү бул бизнес үчүн экологиялык жоопкерчиликке жана өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө багытталган маанилүү кадам. Төлөмдү өз убагында жүргүзбөө учурдагы мыйзамдардын алкагында административдик жоопкерчиликке тартылууга алып келет.